Саламатсыңарбы? Бүгүн информатика сабагынан Excel'de эсептөөнү үйрөнөбүз. Excel'дин жардамында иштеп көрөлү, эсеп иштөөнү көрөлү. Биз өткөн сабактарда кошуу, кемитүү, бөлүү бар жогун өткөнбүз. Арифметикалык амалдарды иштөөнү билебиз. Эми бул биздин биринчи күнүбүз. Бүгүнгү контрактты эсептөөнү көрөлү. Контрактты орто эсеп менен 17.325 сом деп алдык. Аны биз 2 семестрге бөлөбүз. Ошондо биз 1 семестр үчүн канча сом төлөгөнүбүз чыгат. Ал үчүн барабар бөлүү 2 кылып энтерди басабыз. Биз 1 семестр үчүн 8662 сом төлөйт экенбиз. Ал эми 1 жылда 10 ай окуйбуз. 1 ай үчүн канча сом төлөйбүз? Enter'di басабыз. Биз 1 айга 1732 сом төлөйт экенбиз. Эми 1 жумага чыгара турган болсок, бизде 1-чи семестрде 20 жума, 2-чи семестрде 20 жума. Экөөнү кошуп 40 неделя дедик, 40 жума деп эсептедик. Эми бул жерден барабар кылабыз. Бөлөбүз 40ка. Enter'ди басабыз. Биз 1 жума окугандыгыбыз үчүн 433 сом төлөйт экенбиз. Эми 1 күнгө чыгарабыз. 1 күнгө чыгарыш үчүн биз 40 неделяда 1 жумада 5 күн гана окуйбуз. Ошондуктан биз бул жерде барабар 40 көбөйтүп 5 кылабыз. 200 болот экен. Биз 1 жылда 200 күн окуйт экенбиз. Ал эми 1 күнүбүз үчүн канча сом төлөйбүз? Барабар bunu bölüyoruz 200'gө. Enter. Biz bir günde 4-5 para okuganımız üçün 86 сом төлөйт экенбиз. Бул аябай жакшы ба. Андан кийин биз эми бүгүн бул жактан кантип процент же болбосо налог төлөгөндү көрсөк болот экен. Бул жерде бизде азыркы экинчи күнүбүз биздин заманда азыркы убакта актуалдуу болуп жаткан маска тигүү деп коелу, цехти. Цех бар экен. Ал жерде Акимова, Алмазова, Бакирова, Солтоева, Токонов 5 адам иштейт экен. 5 адам, мисал үчүн, бир адам 1 штук маска тиксе 10 сом айлык алат экен. Ал эми булар бир күндө канча штук тигишет? Тиге алышат 8 саат убагында, 8 саат үчүн. Биринчи биздики, например, 21 маска тиксе, экинчиси 25 маска тиксе, андан кийинкиси 27 маска тиксе, андан кийинкиси 30 маска тиксе, андан кийинкиси 31 маска тиксе. Булардын эми сому канча сом болот? Барабар 10 көбөйтөбүз 21ге. Enter. 210 сом алмакта, бирок налогу дагы бар да. Ошон үчүн азыр баарынын акчасын чыгара беребиз. Эми налогду кантип чыгарабыз? Налог ишкана цех 5% алып калат экен. Бул жерде процент турат. Процентти бир жолу басабыз. Бул жерге 5 деп жазабыз. 5% гана алып калат экен. Процентти басабыз. Андан кийин 5ти басабыз. 5% алып калат экен.
Бул биздин эми чыгымды чыгарабыз. Барабар. Көйдү 5. 10 сом 50 тыйын, Бул процентти чыгаруунун, налогду чыгаруунун өзүнүн формуласы бар. Ошол формулага карап иш кылып атабыз. Эми бул жерде айлыкты алыш үчүн мына айлыгынан кемитебиз чыгымын. Айлыгынан кемитебиз чыгымын. Айлыгынан дагы кемитебиз чыгымын. Айлыгынан кемитилип 5%. Биздин ишкерлерибиздин айлыгы чыкты. Общий итог менен ошондо бир күндө алар биздин ишкерлер 1273 сом алышат экен, Эми биз дагы бир кийинки көнүгүүгө өтсөк, кийинки көнүгүүбүз дүкөн, магазин деп айтсак болот. Ал жерде биз эки фруктунун эки түрүн, алма жана анарды алдык. Алардын баасы бирөөсү 80 сом, бирөөсү 100 сом. Алардын келген килограммы бирөөсү 100 килограмм, экинчиси 85 килограмм келди. Анын 70 килограммы сатылды, биринчисинен, экинчисинен 50 килограмм сатылып кетти. Эми калкын чыгарабыз. Барабар келгенинен минус сатылганы. Enter. Экинчисин дагы ошондой кылабыз. Келди 85 килограмм минус сатылды 50 килограмм. Enter'ди басабыз. Сатылгандын баасын чыгарыш үчүн бул жерде сатылганды баасына көбөйтөбүз. Барабар баасы 80 сом, көбөйтөбүз аны сатылган килограммына. Enter'ди басабыз. 5600 сом чыкты. Экинчисин дагы ошондой кылабыз. Баасын көбөйтөбүз сатылганына. 5000. Эми калганынын баасы дейт. Канча калды? Бул жерде калдык менен ценаны көбөйтөбүз баасын. Барабар баасы 80 сомдон көбөйтүлгөн калдык 30 килограмм. Enter. Барабар баасы 100 сом көбөйтөбүз калдыгына 35 сом. Enter'ди басабыз. 3500 сом. Эми бул жерден биз келгенин саны, мисалы үчүн сатуу келгени дагы бул жерде 5600, 2400 болуп турат. Келгени дагы бизге 50 килограмм келсе, 150 килограмм болуп калган болсо, бул жакта бул жакта калганын сатылган баасы өзгөрүп атат. А эгер ошол 150 килограммдын баары сатылып кете турган болсо, калдыгы 0, калганын баасы дагы 0 болуш керек бизде. 0 болду, А бул жерде, например, анардын баасы 150-ге чыгып кетсе, например, 7500, 5250 сом болуп калды. Ал эми сатылганы бул жерде анар дагы полностью сатылып кете турган болсо, 85 килограмм дейт. Бул жерде калдыгы дагы калганын баасы